Илгиз мырза, мына өзүң жетектеген, өзүң түптөгөн мына Кара Балта шаарындагы Тияншан Форель балык чарбасында турабыз. Биринчи могу кыргыз элине балык чарбасы жөнүндө айтып берсең. Биздин мамлекетте балык чарбасы канчалык деңгээлде өнүккөн? Ушул жөнүндө маалымат берсең, андан кийин өзүңдүн иш чарбаң жөнүндө айтып берсең. Азыр Кыргыз мамлекетинде, Кыргыз Республикасында деги эле балык чарбасы өнүгүп аткан кези абдан. Жаңылбасам 700дөн 800гө чейин хозяйство бар азыр республика боюнча. Анын дээрлик көпчүлүгү Россияга, Казакстанга жана Европа өлкөлөрүнө чейин экспорттошот. Азыр Кыргызстан эмне менен суктана алат? Биз ушинтип экспортко чыгабыз депчи, бир гана балык чарба менен суктанат. Өкмөт дагы ким болбосун башка мамлекетке барганда. Биз балыктан башка эч нерсе экспорттобойбуз. Канчалаган миллиарддаган акчаны ушул Кыргыз өкмөтүнө, Кыргыз элине ушул балык чарбасы алып келип атат да. Буга деги эле Кыргыз мамлекетинде Кудайыбыз берген суулар, ошол мүмкүнчүлүктү пайдалана турган болсок, 600 миңден 700 миң тоннага чейин балык өстүрсөк болот. Ушул деңгээлге жете турган болсок, бул деген азыркы Кыргызстандын мамлекетинин бюджетинен көбүрөөк акча дегенди билдирет да. Ошого баягы канча өндүрүп атабыз жылда? азыркы учурда Россияга где-то былтыр 10 миң тоннага чукул балык экспортко кеткен. Жалпы 10 миң тоннага чукул. Ошону айтып атпайбы, 600 миң тоннага чейин чыгаранга мүмкүнчүлүк бар болгон. Бул 10 миң тонна деле аз эмес, бул деле өтө чоң объемдогу канчалаган миллиарддаган акчалар бул дагы ошол мамлекетке алып келип, жеке ишкерлер, ушул балык чарбасын түптөгөндөр, ушул балык чарбасын салып экспортко чыгарып аткан ишкерлер, буларга баягы чоң мамлекет таазим этиш керек да. Башын ийип, таазим кылып, ыраазычылыгын билдирсе дагы аздык кылбайт. Мамлекет тараптан, өкмөт тараптан экспорт ориентированный продукцияларга башка ушу Өзбекстан мамлекети сыяктуу, Россия мамлекети, Казакстан сыяктуу экспортко чыгарган ишкерлерди, фирмаларды мамлекет колдоого алыш керек. Жеңилдетилген насыяларды берип, колдоп мамлекет тараптан. Мисалы Өзбекстанда экспортко чыккан хозяйстволор болобу, кандайдыр бир мамлекеттен товарлар экспортко чыкса Өзбекстанда, мамлекет тараптан андан сырткары сыйлык акча төлөнүп берилет. Бизде экспортко чыгарып атсаң дагы мамлекет тараптан эч кандай колдоо жок. Эч кандай колдоо жок. Тескерисинче тиягынан келип бугазылып, тиягынан келип бугазылып, Токой чарбасынан келип, ЭКТ инспекциясынан келип, рейсинен келип, азылышып, ар бири кичинекей кычык издеп турушат да. Анан мындай кээп менен ушундай жолтоолорго да карабастан балык чарбасын өндүрүп аткан ишкерлерге баягы ыраазы болушубуз керек. Мамлекет ыраазы болбосо дагы Кудай деген бар, бир күнү болбосо бир күнү, менин оюмча ойлойм, күчтүү бир менеджерлер келсе бул бааланат депчи. Азыр бааланбаса да кийин бааланат. Биздин өкмөт, бийлик акыркы жылдары айтып атпайбы, баймабай айтып атат. Ушул балык чарбасынан баштап жалпы эле ишкерлерге, чакан чоң ишкерлердин баарына ушул жагымдуу шарттар түзүлүп атат депчи. Бул канчалык деңгээлдечи? Эми азыр тоскоолдуктар көп деп айтып атат. Мындай да. Мындай өзгөрүү барбы? Эми ооз эки түрүндө айта берет да. Ооз эки түрүндө бапылдап коюш оңой эле. Ошол эле өкмөткө сүйлөп коюш, кагаз түрүндө кыйратып атабыз деп. Иш жүзүндө эчтеке жок да. Иш жүзүндө эчтеке жок. Асмандын башы менен кредиттерди алып, жеңилдетилген насыя деген эч кандай жок. Асмандын башы менен 14-15% менен кредиттерди алып иштетип атабыз. Эч кандай каникул жок. Эч кандай льготный периоду жок. Баягы эле олчойгон залогторду коюп, ошентип ар бир ишкер өзүнүн ишин, өзүнүн арабасын өзү сүйрөп атат. Мамлекет тараптан эч кандай колдоо болгон жок. Мен көргөн да жокмун колдоону. Мен бир жер чечейин деп, мамлекеттен алайын деп, ошол жерди ала албай койдум 3 жылдан бери. Жанагы республика боюнча 800дөй балык чарба деп атпайсыңарбы? Ошонун канчасы ири, канчасы майда? Ошол 800дөй чарба болсо, ал чарбанын бир 200гө чукулу чоңураак хозяйство деп айтсак болот. Андан 200дөн аркылары майда чарбалар.
Анан ушу балык чарбасынан ушул экспорттон тияктап баары эсептегенде ушу жылына бюджетке дейбизби, башка кирешеге дейбизби, ушу миллиарддаган сом түшүп атат деп атпайсыңарбы? Ошол боюнча таксам барбы? Каражат акча болжолду статистика. Эми болжолдуу статистиканы мындай эле эсептеп берейин. Мисалы 10 000 тонна балык былтыр чыгыптыр. Балык департаментинин эсеби боюнча көтө турган болсок 3 миллиард сомдун тегерегинде балык экспортко кеткен экен 2020 жылы. 3 миллиард сом. Эми ушуну 10 эсе 20 эсе көбөйтсөк болот да. Бирок ушул деңгээлге жеткирген бул балык чарбаны түптөгөн негиздеген ишкерлерге тазим. Эч кандай колдоосу жок, өздөрүнүн күчү менен болгон аракетти кылып атканына, ушу Кыргызстандын деликатесте балыгын ушинтип дүйнө жүзүнө таанылтып атканга абдан ыраазычылык билдиребиз. Себеби баягы башка мамлекеттерден, Россиядан бир топ кардарлар келип бизге очередке туруп, доо көрүшкөнгө даяр болуп, биз аларга сатканга балык даже жетишпей атат да. Мына постколдук, колдоо жок деп кайра баса белгилеп айтып атпайбы? Анан мына YouTube каналдарда башкалар да жүрөт да. Ушу биздин мурунку бийликтин башчылары, мына Сооронбай Жээнбеков баш болуп, Мухаммед Калый Абылгазиев баш болуп, ушу өзүнүн жетектеген Форелге келип жүргөн видеолор, бул жерде сүрөттөр да турат. Азыркы бийлик келгенде эле, чынын айтайын, өткөндө 5 күн ызы чуу болуп кеткен күндө да биякта бизде бир ишканабыз бар эле, зона отдыха. Аны да митинг күнү өрттөп кетишиптир. 5-октябрь. 5-октябрь күнү. 5-октябрь күнү өрттөп кеткен, ошондо арыз жазып кайрылганбыз заявление менен. Эми баягы топтошу бандиттер анткенде болгон ишкерлерге, бизнесмендерге барып кызым көргөчтү да октябрь ошо митинг күнү. Биз да жок болчубуз. Охранник сабап мылтык такап ага, анан бензин чачып өрттөп ийишиптир. Андан бери жарым жыл өттү. Ошону чечип берген жок бул бийлик. Эң бичекте кармай элек. Анан эмне маселе менен кайрылабыз? Смысл жок. Эми чыгым болгондо бир 3-4 миллион сомдун немеси күйүп кетти, ок аттары, мүлктөрү. Эми ошону эң бичекте кармап берген жок жарым жыл. Бирок үмүт бар деп турат, Эми Садыр Нуркожиевич айткан сөздөрүнө караганда мындай жакшы ойлорду айтып атпайбы, мынтебиз колдойбуз деп. Бирок иш жүзүндө көрө элекмин. Ошондой болсо пока үмүттү үзө элексиңер деген кеп да. Үмүттү үзө элекпиз да, конечно. Анан мына могу Тянь-Шань Форелдин ишмердүүлүгүнө келеличи. Мына ушул ачылганына канча жыл болду? Тянь-Шань Форелдин ачылганына 4 жыл болуп калды. 4 жыл. 4 жылдан баштап өзүбүз нөлдөн баштап өзүбүздүн күчүбүз менен, Алланын жардамы менен ушул деңгээлге жеттик. Мен эч кандай олигархтын баласы болуп, же бир министрдин баласы болуп төрөлгөн эмеспиз. Биз да мигрант болуп, Москвада стройкада кирпич коюп, унитаз орнотуп, раковина орнотуп, сантехник болуп иштеп, ошентип келип, стройкада иштеп келип, бул бизнести баштаганбыз. Ушул деңгээлге дагы бир жолу айтам, өзүбүздүн күчүбүз менен жана Алланын жардамы менен жеттик. Мындан дагы ары Кудай буйруса чоң-чоңдогон пландарыбыз бар. Бул монополист Кыргызстан боюнча болуу, себеби башка чарбалардан бүт өстүргөн балыктардын баарын биз сатып алып алардан через биздин фирма аркылуу бүт дүйнө жүзүнө реализация кылалы деген биздин ой максаттарыбыз бар да. Бизде коомчулукка маалымат жеткиргенде мындай сандар менен, статистика менен айткан, салыштырып айтканда жакшы кабыл алып жакшы жетет да. Жана жогоруда айткандар 200 ири чарба бар деп. Ошо 200-түн арасынан Тянь-Шань Форель мындайча айтканда канчанчы орунда турат? 5-6 орунда турса керек. Жылына ошо канча балык өндүрөсүңөр? Кандай экспорттойсуңар? Жылына 200 тоннага чейин балык өстүрөбүз. 10 миллионго чукул малек бүт камсыздайбыз Кыргызстан боюнча чарбаларды. Ошол. Канча адамга жумуш берет? Биздики хозяйстволор бөлүнгөн бир 20 ашык адамга жумуш менен кылабыз. Мен баягы кеңеш айтат элем. Акчасы бар адамдарга же кандай бир иш кылсам деп, кандай бир бизнес ачсам деп ойлонуп аткан адамдар болсо, бизге кайрылса болот. Биз консультация беребиз, жардам бергенге даярбыз. Анан ошондой эле бул экспорт ориентированный продукция, бул балык чарбасын ачыш керек. Себеби анткени биз азыр сбыт кылып атабыз да. Объем жетишпей атат да.
сатканга объем жетишпейт. Балык жок, клиенттер көп, балык жок болуп атат. Баары экспортко кетип атат. Ошол себептен канчалык объем көп болсо бизден дагы баягы өзүбүздүн контрактты толук аткарганга мүмкүнчүлүк болот. Ошол себептен балык чарбасын өндүргөнгө, ошол курганга мен сунуш берет элем бизнес баштайм дегендерге. Кандай баштайм десеңиздер, бизге кайласаңыздар болот, Тянь-Шань форелиге. Биз толук маалымат беребиз. Бул өтө бат өзүн өзү актайт, өтө прибыльный бизнес деп мен айтып кетем. Жана сиз айтып кеткендей, биз өзүбүз мигрант болуп мен 17 жашымда кеткем чет өлкөгө. Канча жыл мигрант? 5 жылдан ашык мигрант болдук. Анан 17 жашымда кетип, мен жыргаганыман кеткен жокмун да мигрант болуп. Биз дагы жокчулуктун айынан мигрант болуп кеткенбиз. 17 жашымда 20 этажга кафель ташып, кирпич ташып, раствор ташып, клей ташып, ошентип иштегенбиз. Анан ар бир адамдын өзүнүн коду ойлойм ушул деңгээлге. Ар ким ар кандай маалыматтар, эми баягы эл оозунда элек жок экен да, ар ким ар кандай маалымат тарата берет. Бирөөсү айтат, тигил президент жардам бериптир, анан ал президент чарбасын иштетет экен, анан бул мунун кишиси экен. Бирөөсү айтат Сапар Исаковдун кишиси экен, бирөөсү айтат Бабановдун кишиси экен, бирөөсү айтат Сооронбай Жээнбековдун кишиси экен, бирөөсү айтат Асылбек Жээнбековдун кишиси экен, бирөөсү айтат Бороновдун кишиси экен депчи. Мен айтат элем, мен бир Кудайдын кишисимин. Атамдын баласы. Анан атамдын баласымын. Мен эч кимге никому я ничего не обязан. Бирөөнөн бир тиын алган да эмесмин. Ушул деңгээлге өзүбүздүн күчүбүз менен жеткенбиз. Дагы бир жолу баса эле айтам, Алланын жардамы менен. Анан өзүбүз кредит алып, асмандын башы менен, ошолор менен иштеп, анан ушул деңгээлге жеттик. Ошол себептен элиме мен айтып кетет элем, ушул балык чарбасын өндүрөм дегендерге биз жардам бергенге даярбыз. Өтө кирешелүү бизнес, кирешелүү тармак. Досконально кандайдыр маселе суроолор болсо, көзмө көз түшүндүрүп бергенге биздин специалист балдар бар, бүт түшүндүрүп, дайындап бергенге даяр. Кормдон бери өзүбүз алып келебиз. Малектон бери бүт өзүбүз инкубация кылып, икрадан чыгарабыз, бүт хозяйствого реализация кылабыз. Кайсы мамлекеттерден алып келесиң? Биз икран контрагыбыз бар Дания менен. Даниядан алабыз. Бул эми баягы акчасы жок адамдар баштай турчу бизнес эмес да балык чарбасы. Акчасы жок адамдар баштайм десе, баягы башка балким бизнестен баштап көрүш керек, азыраактан баягы. Мына бул балык чарбасы өтө акчаны көп талап кылат да. Ошол себептен акчалуу бар адамдар ошол кандай бизнес кылам десе, ошолорго жакшы кеңеш болот да. Же бир 5-6 адам биригип, ортого акча чыгарып, анан 5-6 биригип баштаса да бул да жакшы болот да. Бул объемго жараша да, көп талап. Объемго жараша. Объемго жараша. Эми жок дегенде бир 100 000 сом менен баштасаң. 100 000 сом менен баштай албайт. Кыйын. Минимум бир 2 миллион менен башташ керек болот. 2 миллион. Анан биздин форелдин, ушул балыктардын баасын, кадыр баркын жакшы биле бербейбиз да, ар бирибиз элечи. Анан ушундай эмесилер баягы жон териңер менен билесиңер, багып атасыңар, экспорттоп атасыңар дүйнөнүн канча бир мамлекетине. Ушунун баасын, баркын элге түшүндүрүп берет. Мисалы, мурда форелдердин 1 килограммы 230 сомдон эле сатылчу. Мындан 2 жыл мурун. Азыркы учурда 1 килограмм форель оптовый баасы 350 сомдон. Бул деген балык чарбасынын рейтинг өсүп аткандыгы, суроо талабынын көптүгү, ошого кардарлардын көптүгү, ошол себептен оптом 350дөн сатылат. Башка мамлекеттерде, Россияда 600-700 рубльдан сатылат. Европа өлкөлөрүндө 1,5 миң сомдон биздин сом менен сатылат килограммы. Ошол себептен биз канчалык балык өстүрбөйлү, экспортко маселе жок, кетет да. Кайсы гана чарба өстүрбөсүн, балыгын сатып албай атса бизге кайрылса болот. Биз наличка акчага ошол момент сатып алып, өзүбүздүн фирма менен упаковать этип кетиргенге биз даярбыз да. ЭСке киргенден лаборатория деген маселе. ЭСке кирген, ошо регистрация болгон бир определенный 6-7 гана чарба бар Кыргызстан боюнча. Ошолор гана экспорттой алат. Ар бир эле адам экспортко чыгара албайт. Эми жалпы коомчулук билет, силердин да талапкерди Айыл чарба министрлигине көрсөткөн да. Эми баягы өзүн ушул айыл чарба тармагында, балык чарба тармагында көрсөткөн ийгиликтүү ишкер катары көрсөтүшкөн, талапкер катары билет. Анан айыл чарба тармагын министрликти жакшы билесиңер, анын ичине караштуу бир чоң департамент бар, балык чарбасы. Ошол балык чарба
боюнча иштешип аткан ишкерлерге кандай жардам көрсөтүп атат, эмне функцияларды аткарып атат, мындай эл билбейт да. А силер жакшы билесиңер. Эми азыр ал департамент бар, рыбный департамент жетекчиси Эдил Бейшекеевич деген мыкты жетекчиси бар. Өздөрүнүн функциясына ылайыктуу колунан келишинче жардам берет. Кандайдыр бир документация маселеси болуп калса, алар дайым жардам берип жүрөт. Консультация керек болсо, кандайдыр бир тоголок тегерек столдорду өткөрө турган болсок, мисалы балык чарбалардын жыйынтыгынга өкмөт менен бир жолугушуу болсо, ошолорду жеткизгенге үнүбүздү мисалы колдон келген жардамын кылып атышат. Кийин эми аларга дагы мамлекет, өкмөт акча бөлүш керек да, аны чоңураак жардам берүү үчүнчү. Демек ал департамент уюштуруу, анан жанагы документация жагынан, консультация жагынан жардам берет. А мындай материалдык, кредит маселеси боюнча жардам бере албайт, анткени функциясында жок алар. А жана биз айтпадыкпы, жана 800 балык чарба бар депчи, ириси, майдасы аралаш болуп. Ошонун баары эле менчик да. Ооба. Мамлекеттин карамагында деги бирөө барбы же жок? Мамлекеттин карамагындагылар тоң балык чарбасы жана башка балык чарбалар бар го, бирок иштебей турат да, алар банкрот болгондо.